урматтуу туугандар, баарыңыздарга Алланын рахматы, райымы, мээрими тынчтык болсун. Бүгүн болуп жаткан шайлоолор боюнча өзүмдүн пикиримди айтып коеюн дедим. Шайлоо негизи эле биздин өзүбүздүн кемчилигибиз. Кичине атак даңк болуп калса, кичине интернетте бизди адамдар таанып калса, кичине биздин акчабыз болуп калса, биздин кемчилигибиз ушу саясатка аралашып, өлкөнү башкаргыбыз келгендеби деп ойлойм да. Эң чоң кемчилигибизчи. Бардыгыбыз деле, спортсменибиз деле, бизнесменибиз деле, жашыбыз деле, карыбыз деле, сабаттуулугубуз деле, сабатсыздыгыбыз деле бардыгы шайлоого аттанат. Кээ бирлерден инсандарды көрүп таң аласың, атын жаза албаган инсандар кантип мыйзам жазат депчи. Анан эми мейли бараткандар барсын, иш кылсын. Бирок кызмат кылам деген адамга обязательно шайлоого бар. Шайлоого барбай деле өзүнүн айылына, элине, жерине кызмат кылса болот. Эми ал жакта шыктуулар болсо, действительно кызмат кыла тургандар болсо, билимдүү илимдүүлөр болсо, бул башка маселе да. Эми ошо шайлоого бара болуп дагы бири-биринин артынан ушундай бир кыргыздын балдары, жаны бир, каны бир, бири-биринин артынан чукулап, ыплас сөздөрдү жазып, бирин-бирин сотко берип, бирин-бирин бутун тозуп, бирөөнүн аброюн ачып, ушинтип отуруп шайланып барган, бирөөнүн наразы кылып, бирөөнүн каргышын алып барып деле кандай болуп ошол жерде мандат алып отурасыңар билбейм. Негизи үлгү болуш керек эле, мындай лидер адамдар үлгү болуш керек, Кыргызстанды алдыга тартыш керек эле. Мисалы Жусуп Абдурахманов, Исхак Разаков дегендер эл үчүн өздөрүнүн жанын курбан кылган. Бирок биз эл үчүн өзүбүздүн нафсибизди курбан кыла албай атабыз, нафсибизди тыя албай атабыз. Мисалы шайлоо өзү негизи бизди теги жадатты негизичи. Ушу айылдык кеңеште, шаардык кеңеште ушунча ызы чуу, интрига, бири-бирин жамандамай, интернет бири-бирин сотко берип аткан, кыскасы болгон күч кубаттын баарын, күч эргениянын баарын, адамдардын баягы фокустарын баарын ушуга бурдуруп, бир пайдасыз эле да. Азыр шайлоодон башыбыз чыкпай койду да азырча. Андан кийин бул жака эми ошонорду туура шайлабай аткан эл өзүбүз дагы күнөөлүү окшойт да. Чубак айтты, бул добуш, бул аманат. Мехмет Султан айткан бар экен, кайсы элдин соттору сатылса, элдери сатылса, добуштары сатылса, ошол мамлекетте адилеттүүлүк өлөт. Кайсы мамлекетте адилеттүүлүк өлсө, мамлекет кошо өзү өлөт депчи. Өзүбүз өзү туура эмес шайлаганыбыздын себебинен анан картаңдар эле келип элет, ушулар эле келип элет. Шайлоо күнү биз өзү карабайбыз мындай. Адилеттүү боло бербейбиз. Таанышыбыз болсо, тууганыбыз болсо, жакыныбыз, досубуз болсо шайлай беребиз да. Өзү негизи эле ушундай шайлоо 5 жол, 6 жол шайлоо болду, 7 жол шайлоо болду. Легендарный парламент дейсиңерби, чимкирик парламент дейсиңерби, жашоо өзгөргөн жок да. Парламентский управленияны да кылып көрдү, мындай да кылып көрдү. Проблема 5 жол президент алмаштырып көрдүк. Проблема деле президент эмес экен да, өзүбүздө экен да. Биз оңойн азыр эң дүйнө жүзүндө кыйын президент алып келип койсоң деле бизде ынтымак болбосо, ыдырай берсе, мына бардыгына шарт түзүп бердик, сатылбагыла дей берсе, кайда деле акчаны ала берсең, кайда деле баягыларды шайлай берсең, мамлекет кандай болуп оңолот дейм да. Мисалы биздин ушу ата бабалар репрессияда канча ушу Кыргызстанды түптөйбүз деп кан жанын төгүп, эптеп эгемендүүлүк куруп берген, ушу эгемендүүлүктө ушинтип быркырап жүрүп, бири-бирибизди ушундай кубалап жүрүп, буттосуп жүрүп, бири-бирибизге бөлүнүп жүрүп, ушу эгемендүүлүктү да жок кыла албайбыз дейбиз да. Ошону мындай бир абайлаш керек да, мындай ар ким өзүнүн абирине жараша. Эми эл шайласа мындай сиздин кылган кызматыңызга көрүп деле шайлайт да. Эшигин такылдап жүргөндөрдү көрүп атабыз. Ал сиздин Инстаграмдагы, сиздин Ютубтагы нерселериңизге менен баа берилбейт да. Сиздин сүйлөгөнүңүз эмес, кылган кызматыңызга баа берилет да. Ошону деле жан талашып анан болбой эле бири-бирин эми таң аласың, ушунча бир мандат үчүн ушунча бири-бириңерди жеп тутасыңарбы? Ушунчалык настолько конченый саясат ушу. Эми билбейм, башка не деп сөз айтыш керек да. Азыр кор кеңеши ушундай болуп атса, жогорку кеңеши кечирип кой. Эми барганда деле эмне кыласыңар? Итак послушный коркконуңардан кол көтөрүп баарын эле шайлап атасыңар. Өзү негизи бизге депутаттардын деле кереги жок го дейм. Мисалы Швейцария не деген өңкүнү мамлекетте 7-8ден болсо бизде 90% тааныбайсың, 10% таанышың мүмкүн. Калганын деле тааныбайсың да. Ушунча бизге шайлоо керекпи өзү? Ушундай бизге мындай саясат билбейм кандай. Ошон үчүн мен жаштарды чакырат элем, мына жаш өсүп келаткан элге жерге кызмат кылып атам. Эгер өзүң направленияң туура, дарак бир жерден көгөрөт дейт, эгер туура жакка кетип, көп жаш балдар ошо саясатка барып эле чабылып кетип атат да. Башкалардын жертвасы ал, сен ошо саясаттын оюн деле, играсын деле керексиң. Нар жагы өтүп кеткенден кийин сен и так деле ключевойлорду чечпейсиң да. Нар жактан көтөр десе көтөрөсүң, түшүр десе түшүрөсүң. Ошондуктан ар ким өзүнүн ишин кылса да,
саясатчы, бизнесмен бизнестин ишин, спортсмен күрөшчү, дыйкан өзүнүн ишин кылганда ошондо ырыс болот беле, ошондо береке болот беле дейм да. Азыр